Singdim invalid, birinci gruppa, ekөөбүз эле жашайбыз. Атам менен апам каза болгон. Атаңа аш өткөрү дешет. Өткөрбөсөм болобу дейт. Такыр өткөрбөң. Такыр өткөрбөң. Ya Allah. Ушундай не деп айтышты билбейсиң да. Булар өзү инвалид болсо, ата-энеси жок болсо, буга жарыдан бериштин ордуна ата-энеңе аш өткөргүн деген кандай бети жокту, урматтуу тууган. Такыр карындашым, такыр өткөрбөң, макулбу? Ошо туугандары өзү өткөрсө өткөрүп алсын. Өткөргөндө дагы сиздер жашап аткан үйдө өткөрбөсүн. Макулбу? Сиздер жашап аткан үйдө өткөрбөсүн. Сиздер экөөңүздөр жашайсыздарбы? Болду, тапканыңыздарды сонун жылуу жумшак кылып туруп, эч кимге көз каранды болбостон, өзүңүздөр сактап, сарамжалдуу кылып жеңиздер. Такыр өткөрбөңүз, урматтуу тууган. Бул деген я Алла, ата-энеси эмес, урматтуу тууган. Туугандары бар болуп, эркек бала болуп болсо дагы, колундан келип турса дагы шариятта жок нерсе. Ал эмес президентибиздин дагы жарлыгы чыккан бул боюнчачы. Мына ошондон урматтуу туугандар, не кылайлы, өздөрү кыйналып, өлгөндүн үстүгө көмгөм кылбастан, кыйналып алгандарды андан 5 метр кыйнабастан жок, алыс болуңуздар. Алар жетим болуп эсептелет, жетим болот. Анын үйүгө барып, алардан эч нерсе каражат, бир тиын каражат кетпегендер дагы анын үйүндө өткөргөнгө болбойт, урматтуу тууган. Караң, бирөө эт жеп аткан болсо, аны дагы айтат, мен атам болгондо мен дагы ушундай эт жейт элем. Сиздер бардыңыздар, тойду өткөрүп кетип калдыңыздар. Эми ошолорду, ошол эки жетим кыз шыпырабы? Жетим кыз тазалайбы? Жетим кыз ошолор жеп кеткенде ошолор болбойт, урматтуу тууган. Болбойт. Урматтуу карындашым, такыр өткөрбөңүз, макулбу? Алла сизден ыраазы болсун. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Аллах Таала ата-энеңиздин жайыны жаннаттан кылган болсун. Акыр кыяматта ата-энеңиз менен бейиште бирге олтурушту бардыгыбызга Алла насип кылган болсун.